Бишкек шаарындагы номер 76 мектептин салтанаттуу ачылышы болуп өттү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров жана билим берүү жана элим министри Алмазбек Бейшеналиев катышты. Маалымат үчүн 2018 жылы номер 76 мектеп пайдаланууга жараксыз деп табылып, ага байланыштуу билим берүү мекемеси капиталдык ремонттон гана эмес, конструкциялык бекемдөөдөн да өткөрүлгөн. Реконструкциялангандан кийин мектеп 360 окуучуга ылайыкталган. Мектепте ашкана, кампа, спортзал, кийим алмаштыруучу бөлмө, техникалык бөлмө, санитардык түйүндөр жана лаборатория каралган. Ушуну биздин өкмөткө бир жылдын ичинде чечесиңер деген тапшырма болгон. Буюрса мына 4-5 айдын ичинде президенттин тапшырмасын так аткарып, 15 мектептин баары бүтүп, улам 1-2 күндө 1-2 мектептерди ачып атабыз. Буюрса ушу мектептерибизде жок дегенде эми 2 смена окуганга өтөбүз. Анын астында мугалимдерибиздин зарплаталарынын баарын көтөрдүк. Бөлөк жеке менчик школдордо окуп жүргөн мугалимдерибиз да кайра келип атат. Россияда жүргөн, аякта кара жумушта жүргөн биздин мугалимдерибиз да кайра келип атат.